Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сандан сапатка бүгүн биз сиздерге атактуу Шарпей деген кочкордун баласын көрсөтүп беребиз. Биздин чыгарылышка бүгүн мына кочкор кирмекчи. Ушул кочкор Шарпейдин баласы туугандар. Асыл тукум кочкор. Буюрса күз айы келип, сиздер кочкор издеп аткан болсоңуздар, кымбат кочкор же болбосо тагыраак айтканда тукумдукка жарай турган мыкты кочкор десеңиздер, мына ушул кочкор вариантка. Учурда биз Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Ичке суу деген айылындабыз. Ичке суу айылы туугандар мынагу Ысык Атага Бишкектин тоо боору менен кеткен жол менен келесиздер. Мынагу Ысык Ата Бишкек трассасы. Тагыраак айтканда Койташ айылынан келет бул жака. Эми Койташка жакын жер десеңиздер болот. Ичке суу айылында мына ушул кочкор турат. Бул кочкор көргөндө эле көпчүлүгү байкады. Өзгөчө жерлери бар экенин. Бул кочкор өзү түү Хусейин байкеден туулган, Хусейин байкеден алынган. Кара-Балтада Хусейин байкеден чыккан кочкор экен. Сиздерге качан келгенсиз бу? 2 жаш кезинде келген. Учурда канча жаш бул? Жаш боюнча эсептегенде 3 жаш, ровно 3 жаш. 6 тиш да. 6 тишин сая болот эми. Эми жаш кочкор жашы чоңойгон сайын баягы туулган жылы менен эсептесе жакшы да, кочкорлордун тиши алдайт да адамды көбүнчө. Бир кочкор эрте жарып салат, бир кочкор кеч жарат. Эми муну биз 2 тиш кезинде алганбыз да. 2 жашында. Эми 1,5 жаш кезинде алганбыз. 1,5 жаш кезинде бизде болду да ошондой. Бул сиздерге келген жыл анан былтыр койдуңуздар да? Келген жыл анан былтыр койдук. Койлорго. Азыр биз видеого чейин өлчөдүк, бою метр чыкты ушу кочкордун ушу турушунда, ушу кейпинде. Мындай жер, бир аз түзүрөөк жер экен, бирок мен ар бир чыгарылышымда айтам, бул боюну эч качан так өлчөө мүмкүн эмес. Ар жерде ар кандай чыгат, 1-2 см ойнойт, кээде кичүү чыгат, кээде бийик чыгат. Кыскасы, мындай орточо метр ой кочкор экен, өзү да көрүнүп турат. Куйруктар 3 жаш болсо дагы зеркальный, тартылма куйрукка кирет туугандар. Разрези бар. Мына разрез. Чоң кочкорго өтө мыкты куйругу. Чистота да өтө жакшы, анткени мына баш жактан биринчи баштай бериңиздер. Андан кийин мына төш жактарга келгенде өтө төш жактар адам таң калтырат экен, машалла. Төштөрү бер жака көкүлдөрү чыгып. Анан эң жакшысы мунун кабырга эттери. Белдин жоондугу өтө идеалдуу. Моюндан чыккан жерлерди караңыздар, жоондуктары. Андан кийин эң негизги буттары, мына буттары, аркаңгы лапалары тик боюнча олтурган эмес. Бул 2 жылдан бери Ичке сууда жүрөбү? Жок, бул Бишкекте жүргөн, Ичке сууга быйыл эле келди да. Бишкекте коюлган негизи. Өзү Бул жака биз салкында алып келдик да. Өтө ысып кеткенден бул. Бул эс алганы келе. Курортто жүрөбү? Курортто жүрөт да. Машалла. Караңыздар, эти сонун экен. Так, кочкор боюнча өзүңүздөр көрдүңүздөр. Шарпей, атактуу Шарпей болгондо да Хусейин байкенин койлорунан туулган кочкор экен. Козулар кандай эми? Купулга кандай жакты? Козулар жакшы түштү. Жоон. Бирок Шарпейдин тукумдарын көргөндө баягы жумурткасы жарык болот да, Бул да атасынын тукумун уулап, жумурткасы жарык экен. Мына көрсөтүп коелу. Бир аз жетелесеңиз талтайып турсун. Болду, токтотуңуз эми. Оп. Сүзөнөк эмеспи? Жок, сүзөнөк эмес. Бер жагынан тартсаң. Бул жарык экен да, артынан чөткөй көрүнөт экен да бул. Мына машалла туугандар. Эмес жарык экен туугандар, жумурткасы. Шарпейдикиндей. Көп балдарында жарыгы бар да, баарында эмес, көпчүлүгүндө бар. Чистотаны кандай берди козуларын? Жакшы берди чистотаны. Саттыңыз да сиз балдарын? Балдар сатылып атат. Азыр бул жерде жок Ичке суу. Азыр бул жерде жок. Шаарда. Машалла туугандар. Өтө сонун кочкор экен, мына жоондукту караңыздар. Азыр мунун да акырын баасына келебиз, бирок кулактары примерно 20 окшойт, 20. Баш чоң экен да. Анан муну муурданы карап коңуздар, муурдан жоондугуну. Машалла. Эми кандай десек, азыр эми биз кымбат кочкор иштетейик десек, биринчи кезекте чистотасы болсо, туурабы? Баштары, кулактары молочный, төштөрү, колтуктары да эми жүнү таза болсо, мен билинип турат.
Ол жақта чистоталары. Андан кейін структурасы мындай стойловый болса, ең соның құйрықтары тик тартылған, жоон болса, ертең сатқанда товарный вид бар, өңі бар, костягы бар дегендей, құйрығы түшіп кетпеген дегендей. Анан лапалар олтырып қалбаса, соның болады да. Ушул анан үчүнчү кезекте генетикасы, эң биринчи кезекте дейм генетика. Бирок көпчүлүктөр эми жаңы баштоочу же башка агалар дагы биринчи кезекте ушул көпчүлүгү дагы ушул эмесиге, сырткы көрүнүшүнө карап, анан линиясына да карайт. Чистота, костяк орусча айтканда, анан линиясы дагы өтө мыкты, кандай короодон чыкканын билдиңиздер. Ушул жактарын эске алып туруп, кимдин короосунан чыккан экенин эске алып туруп бир баа коелу, Айткан бааңыздан бир аз түшөсүзбү ошондо азыр? Айта турган бааңыздан. Түшөбүз. Содалашса болот. Болот. Так, баасыны баягы эле 10 000 доллар. 10 000 доллар. 10 000 доллар уруктукка. 3 жаштагы кочкор, азыр 3,5 жашта мындай так айтканда, 2020-жылы туулган кочкор. 2020-жылы туулган. 3,5 жаш абсолютка чыгып келе жаткан мезгили, кочкордун эң мындай жетилген мезгили 25-30 жашка чыккан эркекте эң күчтүү убагы деп эсептелет. Билесиздер, кочкор 3, 4, 5, 6 жаштарына өтө мыкты төл берет дейт. Көпчүлүгү ушинтип айтышат эми. Бирок мен практика кылып көргөн эмесмин. Көпчүлүк айткан сөздү айтып атам. Машалла. Өтө сонун кочкор экен. Шириналарын караңыздар. Эми могу афганга көпчүлүгү теңейт, могу пухту. Арашан өзү негизи полугрубашорстный деп айтылат го. Бирок бул жүндүн эмеси пухтуку. Мындай ошол убактагы кайсыл жерде турган климатынан да зависит этет, анан кандай короодо турганы, анан кайсыл убакта кандай сезондо кыркылганынан да зависит этилет да. Кээ бирлер жамгыр убакта кыркып салган болсо пух басып кетет. Кээ бирлердин короосунда өмүрү күн тийбейт, мындай влажный ба таракан баса тургандай аура болот го. Ошондой жерде турса пух басып кетет эми, айтыш кыйын негизичи. Бирок эң негизгиси мына төш көкүрөк жактарынан чистота билинип турат. Мына ушул кочкор сатыкка коюлду. Бишкекке алып барасызбы, алып барбайсызбы? Же ушул жерде турабы? Пока ушул жерде эле болот. Көрөм дегендер ичке сууга келиш керек. Ичке сууга келип келерсиң. Ичке суу айылынын кире беришинде экен. Ээсине чаласыздар да так дарегин сурайсыздар. Мына ушул балбан кочкорду келип алып келсеңиздер болот. Буйруса так маалыматты бердик, боюн өлчөдүк, туугандар линияларын айттык, дарегин айттык. Буйруса ушул кочкор сиздерге буйрусун. Анан кошумча суроолоруңуздар болсо, жеген ичкени кандай, режими кандай, коего секиргени кандай, бул жактарды өзүңүздөр чалып туруп ала турган адам конкретно сураса жакшы болот. Бир жетелеп коюңузчу байке. Бул койго качантан бери койлу элек ошондо? Койго. Койго. Же быйылкы жылы вообще койлу элек? Койлу элек, быйылкы вообще койлу элек. Былтыртан бери турабы? Машалла, быйылкы жылга свежий экен азыр. Сразу алып барсаңыздар, койлор күйлөй баштады уже көп жерде. Сразу ишти кылат экен да буйруса. Машалла. Бери жетелеп коюңузчу. Жакшы экен, колго жеңил. Оппа. Мен жака келе бер. Оппа. Келчи, красавчик. Айда ойло. Бу байке өзүнүн монда эки красавчиги бар экен, өзүнүн мына кочкору да өзүнүкү, койлору да өзүнүкү, ушундай эки коз туулуп тур. Могу эки эркек коз кочкору да эл катары бир оценка көрсөтүп коеюн деп атат эми. Таза кызыксаңыздар, эми баасын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Эми желательно на оценку дейт туугандар. Азыр жакыныраак барып да көрсөтөбүз. Өзүнүн койлору менен кочкордун ортосунан туулган козулар экен. Агабыз дагы мына буйруса жакшы козуларды алып баштаптыр. Дыйканчылыктын эң мыкты биринчи туулган зор козуларынан буйруса ала баштаңыздар туугандар. Мына. Булар канча айлыктар ошондо? 5,5 айлыктар да. Ошондо мартта туулган. Мартта туулган, Бул энеси атасыздар ошондо? Ооба. Машалла, экөө тең өтө сонун козулар экен. Ичке сууда. Булар ушул жакта жашайт да негизи, Жашайт, ооба. Ушул жакта турат. Тияк. Бул жакта байкемдин короо дедиңиз эми. Ушул жакта турат экен. Булардын атасы башка кочкорда. Башка кочкор Карабылдын неберesi окшойт. Атасыбы? Атасын алган белеңиз? Атасын алганбыз. Чоң эмеси менен алганбыз. Коз кезинде алганбыз, энеси менен.
Атасыныбы? Ha, sütten bölün elek bolчу алганда. Кичинекей. Кичинекей кезинде алганбыз. Бул биринчи балдарыбы ошондо? Бул биринчи эмес, экинчи балдары да бул. Экинчи балдар. Машалла. Бул энелери светлый же өздөрү атасы ушундай болчу? Атасы ушундай болчу. Атасы? Ами, гарбанос, кулак. Бела голова болчу да. Экөө тең светлый экен, э? Булар эми примерно баасы кандай болот? Же мындай келишимдүү же бир өтө мен алат элем дегендерге карматайын деп атасызбы? Ошондой баасы келишимдүү да. Сүйлөшөбүз. Наценку деп. Машалла, мына кооз кочкорлор. Машалла. Опа! Опа, красавчиктер. Булар энелер жайлоодобу? Жайлоодо. Жайлоо суу самара кетеби же ушул жакта эле карайсыздарсыздар? Бул жакта эле, ушул жакта эле. Өзүңүздөрдүн жайлоо бар да бул жакта, э? Машалла, мына көрдүңүздөрбү, коз кочкор. Кандай красавчиктер. Сиз канча жылдан бери алектенесиз? Негизи алектенип атканыма именно ушундай кой менен. Бир 3 жыл болуп калды да. Анда жаңы баштоочу экенсиздер, э? 3 жыл эмес, 4 жыл болуп калды. Кандай экен ушуну? Кандай чувство болот экен? Мындай мыкты козулар туулганда мындай сезим кандай болот экен, сезим? Сезим жакшы эми. Сүйүнөт экенсиз. Мына туугандар, дыйканчылыктан түшкөн коз кочкорлор, өзүңүздөр келип, ушулар жаккан болсо көрүңүздөр. Мындай чувствону түшүнөбүз эми, баягы өзүңүн короңуңан жакшы мал туулса, мындай баары сактагысы келе берет да. Эми баасы чыкса эле адам сатат. Бул деле ошол сыңар. Ушул айланып келип көрүп, анан алсаңыздар болот экен. Негизи мына ушул чоң кочкор сатыкка койду буюрса. Байкем өзү айтты, мына шаарда турам, бул жак байкемдин коросу деди. Мунунун балдары шаарда деди. Булар энелер жайлоого кеткенде бөлүп койгон экен. Быйылкылар.